Ата журт бул ошол ата энең менен түптөлүп ошол жерде өнүп өскөн жерде деп ойлойм. Мен өзүм Талай районунун Күлчү айылынын тургунумун. Ошол жерде төрөлүп өскөнмүн. Үй бүлөлүүмүн. Үй бүлөмдө 4 балам бар. Bir kız 3 уулдун атасымын. Келечекте элдин керегине жараган мыкты инсандар болсун деген тилек менен балдар тарбиялап келе жатам. Жашоо турмушта ар кандай кырдаалдар болот. Ошондой көркү көйгөйлүү маселелерди ойлонгондо биринчи очередте ушу үй бүлөм менен ушу семейный совет деп ата энем менен кеңешип ойлонуп көрүп, бирок чечимди өзүм кабыл алам ар дайым. 1992-жылы Ош мамлекеттик университетинин юридика факультетин кирип, 97-жылы аяктагам. Ошол жылы аяктагандан баштап эле Кыргыз улуттук университетте эмгектенип келе жатам. Жөнөкөй катардагы методист кызматынан баштап окутуучу, ага окутуучу, доцент, профессор, илимдин кандидаты, илимдин доктору, декан, кафедра башчысы болуп эмгектенип келе жатам. Пандемия убагында мугалимдердин, врачтардын орду өзгөчө экенин биз билип атабыз. Ошондуктан мугалимдерге өзгөчө колдоо көрсөтүш керек. Мамлекет мен ойлойм ошол бөлүнгөн каражаттарды дагы изыскать этип чыкса болот деген ойду айтмакчымын да. Мүмкүнчүлүгүмө жараша элге муктаж болгон адамдарга жардам берип келе жатам. Ошол эле ооруп аткан адамдарга, кайрылган адамдарга, ошондой эле жана кайрымдуулук, азык-түлүк таратканда акысыз юридикалык жардам берип атабыз. Трансформация маселеси өтө чоң, орчундуу маселе болуп атат. Мына өзгөчө мына Бишкек шаарындагы конуштарда эл менен жолукканда ушул маселелер көтөрүлүп атат. Бул маселени буйруп мен депутат болуп кетсем биринчилерден болуп чечип берейин деген ой максатым бар. Мыйзамдык базаны күчөтүшүбүз керек бул маселеде. Мекеним Кыргызстан деген баарыбыз эле Кыргызстандын жараны болгондон элге, мамлекетке кызмат кылсак, ушу Кыргызстаныбыз өнүп өссө, мекенибизге кызмат кылсак деп ушул жагы жүрөгүмө абдан дал келди да. Мен ойлойм ушу эми биз жаңы рельске туруп, туура жолго туруп, өнүгүү жолуна түшсөк деген ойдомун. Ошол жалпы кыргызстандыктарга, жалпы кыргыз элине, шайлоочуларга кааларым ушул ар кандай апаттан, оор суркоодон элибиз сактасын.